Бул жерде биздин профессор менен фамилиясын айтпай эле коеюн, анан дагы 2 эксперт менен комиссионный экспертиза өткүзүп атат. Бирөөдү педофил кылып, аны пожизненно соттотуп салды. Пожизненно соттотtu. Независимые посторонние лица дейт, определили дейт, 13-14 лет дейт. Мына 15 жылга соттоп салды. Мен бул боюнча руководствого айтканмын. Силер текшерип кетип атасыңар, мына ушу жакында текшерип келди. А руководитель бул үчүн областка бул ходатайство киргизет министрге. Министр дайындап, Досмонбетов дайындап тур. Да, министрге ходатайство киргизип бул мактайт да аны. А Пакыров боюнча кызык да, Пакыров ал заведомо ложный заключение берген менин туугандарыма. 8 айдан отуруп чыкты. Ивановду кыргыздар уруп атат, жанчып атат, андай мындай деп полицейский убежище сураганда деди Америкадан. Бул жерде жок несуществующий телесный повреждение, однозначно расценивается тяжкий вред здоровью, опасность для жизни деп туруп, менин үстүмө 2 статья дело козготту. Задача заведомо ложный заключение деп, и сол жерде подлог деп. Экспертизаны оңдозо болот, бул жерде проблема жок, значит просто желание. Реформа кылса болот. Эмче болбойт экен? Жаштарды тартса болот. Муну көрө баягы креслого жабышып калгандар бар да, мына 6. Ошону эле жылдырып койсо болду, экспертиза нормально. Агай канча жылдан болду ушу иштеп келаткандарына? Булардынбы? По-моему, булар өзлөрү да билбейт, уже көп болду. Өздөрү да билбейт. Өзлөрү да билбейт, суразың билбейм дейт. Письмо жазыш керек генеральный прокуратура. Муну туура эмес заключение берип коюптур. Бирөө соттолуп кеттир, текшерип койгула депчи. Наоборот, өзүлөрү заключение берип атпайбы. Сонун кылып бир күндө. Жылына 9 комиссионный экспертиза өткүзүп атпайбы. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү биздин маекте биз соттук медициналык экспертиза тармагындагы беспредел дейбизби же кандай сөз менен айтса ыңгайлуу болор экен, ошол жактагы көйгөйлөрдү ачык талкуулаганга аракет кылабыз. Бизде конокто Сыгата райондук соттук медициналык экспертизасынын эксперти Шадыбеков Кубат Жумабекович агайыбыз келип отурат. Ушул жактагы болгон көйгөйдү ачык жашырбай айтып берем деп бизге келди. Биз дагы өзүбүз ушул сиздин могу өтүнүчтөрүңүздүн кагаздар, маалыматтар келип түшкөндөн кийин агайга өзүбүз кайрылдык, агай келиңиз айтып берсеңиз болот деп биз кайрылдык. Андан тышкары ошол республикалык соттук медициналык экспертиза борборуна да кайрылып, ал жерден дагы Касымбаев, Касымов Сүйүн Жолотой, ошол Касымов Сүйүн мырза ошол борбордун башчысына да кайрылып, андан да маек алдык. Ошондой эле жана өзүңүздөн сиз өтүнүчтө жазып аткан Эс Көл облустук борбордун соттук медициналык борбордун башчысы болгон Касымбаевтан дагы телефон чалдык. Ал баарын тактадык да эми. Бул жерде эмне тууралуу болгон атат, урматтуу көрүүчүлөр, бул соттолгон адамдар азыркы күндө соттук медициналык тармакта эксперт болуп иштеп атышат да. Эми агай сөз сизде. Бул тарапта көйгөй көп дедиңиз. Ошону айтып баштасаңыз, эми кулак сизде дейли. Эми көйгөй көп деген силердин чыгарганыңарга чоң рахмат. Эми баягы азыр экспертизаны ордуна койбосо болбой калды уже. Себеби экспертизаны уже бизнес-центрге айландырып койду. Кадимкиле бизнес борборго айланды, Бизнес-центр. Мен убагында министрге жазганмын, укпай койгон, карабай койгон. Генеральный прокуратурага жазганмын, анда буларга жөнөтүп коюп, ответ алып койду, бардыгы нормально экен деп. Эми силерге ошону кичине фактын айтып берейин. Анын баарын айта турган болсом, уже бүгүн убакыт жетпейт. Жылына республиканский центрде 900 комиссионный экспертиза өткүзөт. Мында обычный экспертиза эмес, 900 комиссионный экспертиза. 900 комиссионный экспертизаны только 6 эле адам экспертиза кыла турган койгон. Бул жерде именно мен айтайын дегендердин ушу 6 эле адам комиссионный өткүзөт, калганын киргизбейт аяка. Ушу 6 эле чечет десек болот, 6 эле чечет да. Мен аны дагы мурун баягы жумушка кире электе, мурунда азыр да айтып эле келип атам, муну жаш балдарды үргөтпөйсүңөрбү? Комиссионный экспертиза өткүзүш керек, алар окуш керек. Жок, биз 6-оңуз сертификат бердик, калганыңар кирбейсиңер дейт. Эгер менин фамилиямды жазып коюлган болсо, жаза берет. Мунун сертификаты жок, иштегенге болбойт, андай мындай деп. Мына булар жаңы бир правила жазышып алган да. Мына ушул правилада киргизип койгон. Правила производства судебно-медицинской экспертизы Кыргызской республики деп. Мен ушуну бир эле жерин силерге көрсөтүп коеюн.
мына 312 бетинде мындай жазып атат: участие нескольких экспертов при необходимых различных специальностях является обязательным при проведении следующих судебных экспертиз дейт. Экспертиза по делам о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения, экспертиза по материалам уголовно-гражданских дел и экспертиза по определению стойкой утраты трудоспособности деп атат да. Ушунун баардыгын примечание кылып жака жазып коюп атат. Ушунун баардыгын только комиссионный экспертизага сертификат алгандар гана имеет право депчи. Ну, законго киргизип алат деп, правилага киргизип атат. Эми баягы эмне үчүн бизнес центрге айландырганын айтып берейин. Мына бизде урматтуу көрчү айта кетишибиз керек. Азыркы учурда Шадыбек Кубат агайыбыз иштеп аткан, иштеп келе атат Ысыката районунда. Да. Мына Акунов деген заместитель директора по экспертной работе, да. И докладчик по делу идет Моношев дейт, Марат Токтогулович, заведующий отделом комиссионных комплексных экспертиз. Булар бир күндө комиссионный экспертиза өткүзүп атат. Бир күндө. Мына карасаңар, мына көрсөт. 28 март 2024 жылы постановление чыгарып атат следователь. 29 март эртең менен колуна заключение берип атат. Ошондо булар кыска мөөнөттө эле бир күндө берип атат. Бир күндө эле берип атат. Да, бир күндө берип атат. Анан бергенине да кызык болуп атпайбы? Мына бул жерге аягына жазып атат: "Нет" дейт, "в настоящее время содержать такого-то" дейт да, под стражей невозможно деп атат. Бул акасы Эргул бирөөлөргө машина сатам деп туруп $10,000 акчасын алып бербей койгон, анан кармалган. Анан бул ошон баарынын кызыгы мындай болуп атпайбы? Бул экспертизаны бул экөө биринин акысы жок. Бизде муну правила боюнча невропатолог, кардиолог, терапевт ошолордун участогинде болуш керек. Булар кечинде алып келип туруп, эртең менен заключениесин алып кетип атат. Аны кандай деп ойлойсуңар муну? Жөнөй берип койгонбу? Эми бир күндө мындай тез өткөргөн байы. Биз, например, обычный экспертизаны бир күндө бере албайбыз. Ошо канча күн болуш керек эми баарын Бул текшерип? бир ай болуш керек хотя бы. Бир айбы? Бир ай. Ам бир күндө. Абасына эми бир күндө берип атат. Эми мен ошону бизнес центр деп атамбы? Же туура эмеспи? Эмне үчүн муну берип атат? Мына карасаңар. Анан мына жакында эле бир экспертизаны 8 ай кармашты. Мына 8 айда бүтүштү себеби, потому что жарым материалдарын баардыгын подделка кылышып туруп 8 айда бүтүрдү. А көрсө жөн Моношев дегендин туугандары экен ал. Якобы потерпевшилер. 8 айда бүтүрүп атат. А муну бир күндө бүтүрүп берип атат. Жомда бир норма болуш керек да. Монча убакытта деген бүтүрүш керек дегенде. Да, мунугу комиссионный экспертиза дегенде обязательно участием невропатолога деп турат да. Эгер бул жерде мезине кан куюлган деп атат, геморрагический инсульт деп, аны невропатолог подтвердить этиш керек да. Андай тактамалар жок. Жок дейт, муну бир күндө кантип тактайт аны? Көрсөңөр кантип мынакей. Экөө бүтүрүп коет атпайбы? Мынакей. Мына бул другой. Мына 2015 жылы. Бул жерде биздин профессор менен фамилиясын айтпай эле коеюн, анан дагы 2 эксперт менен комиссионный экспертиза өткүзүп атат. Бирөөдү педофил кылып, аны пожизненно соттосуп салды. Пожизненно соттотту. Укамеленген 2 жашар баланы 2015 жылы даже байкези изнасиловать этип койду деп. Мына боюнча мына мен силерге калтырып кетем, каласыңар. Муну өзүңөр окуп алсаңар болот. Бул жердечи. Бул жерде кандай айлашемдик бар агай? Бул жерде мындай болуп атат да. Бул жерде заказ да. Бирөөдү не кылыш керек болчу да, баягы соттотуш керек да. Только заказды мындай колдонгон булар. Мына азыр ушул боюнча педофил болуп пожизненно отурат түрмөдө байкуш бирөө. 15 жылдан бери. 15 жылдан бери ооба. Өмүр бою эркинен кесилди. Да. Ажыратылды. Да. Потому что бул жерде жазып атат да, мынтип жазып атат да. Исключить действие напряженного полового члена не представляется возможным дейт. Эми юристтер билет, муну үчүн не представляется возможным деген это изнасилование болду деген оозуна деп жазып атат. Бул жерде эксперт вопрос берип атат. Могли ли вот разрез мягкий небе дейт образоваться от полового члена десе. Бул берип атат, да. Исключить не представляется возможным дейт. Бул ошол болду деп берип атат. Мына юристтерден суразыңар. Эгер юрист болсоңор, мына исключить не представляется возможным деген это уже
уже болду деген да. Мына ушуну менен бир адам түрмөдө отурат азыр, педофил болуп. Ал чынында эле окуя кандай болгонун бул тууралуу Бул билесизби? боюнча мындай эчтеме болгон эмес. Просто убагында баягы уголовный кодекске бир статья киргизген да, Атамбаев убагында как педофил катарычы. Ошону подшумок кетирип койгон да жөн эле. Мындай изнасилование болгон эмес да. Потому что мен бул делону башынан башка аягына чейин билем. Мен заключение специалистке бергем. Муну абсурд болуп атат, туура эмес жазып койду. Ушуну мына карабастан эме ал убакта ошондой болчу да. Сотуп салып ашы түрмөдө отурат. Мына мен Баткенге барып туруп бир экспертизаны алып келдим да. Комиссияны өткүзгөн экен. Комиссионный экспертизаны кимдер өткүзгөн? Мына мен бул жерде окуп берейин. Осмотр дейт совместно медсестрой судмедэкспертизы, технической судмедэкспертизы и прачкой. Ошондой болобу? Заключение берип атат, мен сизге көрсөтүп атам го мынакей. Мына выводын жазып атат эксперт. На основании поставленных вопросов девочка дейт освидетельствованы дейт 3 посторонними лицами. Все 3 исходит по внешнему виду, девочка соответствует 13-14 лет деп берип атат, нерсе көрсөтүп койду. Ушул заключение менен бир күнөөсү жокту 15 жылга соттоп салды. Ушул жерде медсестра, медайым, анан Прачка, кир жууган, техничка, пол жууган, да, санитарлар да. санитарлар менен Экспертиза өткөрүп койгон. Ошону жазып атпайбы? Мен жазган жокмун да, мен жазып атат эмне. Все 3 дейт. Независимые посторонние лица дейт, определили дейт 13-14 лет дейт. Мына 15 жылга соттоп салды. Мен бул боюнча руководствого айтканмын. Силер текшерип кетип атасыңар, мына ушу жакында текшерип келди. Ушуну барып текшерип туруп, генеральный прокуратурага жазып койгула, мындай экспертиза өткүзүп, иштеме кылбай келди. Түрмөдө отурат бакча 15 жылга соттолду. Анан бул бизнес центрби же бизнес центр эмеспи? Мына кийин бул жерде бир дело бар да. Бул жерде. Мунун кызык жери эмнеде Каракөлдө бир экспертиза бирөө таяк жеди деп комиссион назначить этип атат да. Комиссион назначить эткенде бизде Моношев деген бар да. Моношев деген заключение берип атат. Моношев деген. Согласно раздел 2 пункт Г такой деп жазып атпайбы? Относится к тяжкому вреду деп. Мунунда пункт жок. Он несуществующий телесное повреждение придумал. Его вот такой. Ойлоп таап. Жок, ойлоп тапкан да. Ойлоп тапкан. Мен бул боюнча прокуратурага жаздым, генеральныйге. Аякка жөнөттү, бияка жөнөттү, мен бир отписка алып койдум, берип койдур. Текшериптир, экспертиза өткүзүп, мен айтып атам, мындай жок, текшерип койгула депчи. Муну канча жылга соттоп жиберишти? Муну мен заключение бергенден кийин муну соттоп туруп пробация колдонуп койду да. Потому что сот билди, потому что мындай жок экенинчи. Ата уже 10 жылга жөнөй кетмек, тяжкий берип атпайбы? Жок, несуществующий телесный повреждению тяжкий деп коюп атат. Бул бизнес центрби же бизнес центр эмеспи? Эми мен айтып атпаймынбы, жылына 900 комиссионный экспертиза өткүзүп атат. Аны 6 эле адам экспертиза өткүзүп атат. Кандай түшүнөсүңөр аны? Почему башкаларга бербейт? Ошол жакка тиешелүү болгон 6 эксперт эле өткөрүп. Только 6 эле эксперт. Булардын самый приближенные да. Ошолорго берип коет. Только ошолор өткүзөт комиссионный экспертизаны. Мына жана Пахыров боюнча соттолгон боюнча. Муну Пахыров боюнча айтып атпайбы, муну туугандарын камап коюп. Ага, сиз маякта ушул жерге келерден мурда өтүнүчүңүздү агай жазган. Бул директору дейт жанакы сот медициналык экспертиза боюнча республикалык борборго жазып атасыз. Касымов сүйүнгө директорун жазып атасыз. Бизде алып кыйын, азыр күндө эксперттер дагы эч кандай жаңыланбайт, окушпайт, эски мурдакылар калып калды деп башына келтирип, анан сиз айтып атасыз, биздин соттук эксперттик ишмердүүлүк боюнча мыйзамдын 14 беренесинин 3-бөлүмү боюнча соттолгон адам же ушундай соттук кылмышка тартылган адам, ал ошол соттолгону жабылганбы же жабылган эмеспи же акталган карабай, бул эксперт болууга укугу жок деп жаңы закон 2023 жылга кошумча 8 август 23 жылдагы
мыйзамга ылайык боло албайт, иштебеш керек. Да, Соттолгон адам же туура. тартылган, жоопкерчиликтен тартылып же иши кайрадан мөөнөтүнөн өтүп кеткени байланыштуу жабылган адамдар боло албайт деп жазып атабыз. Да. Ошонун ичинде 3 кишинин фамилиясын жазганбызда. Пакыров дейт. Азыркы күндө бул республикалык борбордо эксперт, суд мед эксперт. Андан кийин экинчиси Жайыл райондук соттук медициналык эксперт борборунун судимый Ашырбаев дейсиз. Да. Ошол да азыркы күндө иштеп атат Ашырбаев. Да. Андан кийин эле Ысык-Көл облустук ошол соттук медициналык экспертиза боюнча борбордун директору болуп 2 жолу мурда соттолгон Касымбаев деген фамилияны жазып атасыз да. Да. Ушул 3 фамилияга токтолуп кетсеңиз, булар кандайча соттолуп турган, азыркы күндө эксперт болуп, бирөөсү ошо облустук борборду жетектеп атат. Вот Касымбаев боюнча айтып коеюн. Касымбаев. Касымбаев 2 жолу соттолгон ал. Именно акчаны алды деп соттолгон. Вот задача взятка, за получение взятка соттолгон 2 жолу. Аны тегил жака жумушка алыш үчүн биздин правила мындай да. Вот, например, биздин директор өз жумушка ала берет мындай. Просто эксперт республиканыкын да. А руководитель кылыш үчүн областка бул ходатайство киргизет министрге. Министр дайындап атат, Досмонбетов дайындап атат. Да, министрге ходатайство киргизип бул мактайт да аны. Аябай жакшы иштейт, андай мындай экспертин оңдойт деп. Эми оңдойт дегенде 2 жолу соттолгон адам кантип оңдойт? Эми ошону ал Досмонбетовке киргизип айткан эмес да. Айтса аны жумушка албайт болчу да. Анан ойлосоңор, эми да начальник кылып назначить атат да. Жөн облуска дайындап атпайбы? Ошону айтып атпайм. Бул мындай абсурд да мындайчы. Ладно, просто эксперт болуп иштей берсинчи, ладно, адам жок экен, андай мындай экен деп иштей берсин. Руководитель болбойт да эми. Эми прежде чем муну жумушка алыш үчүн аны муну иштеп аткан бирөө бар болчу да, нормально иштеп аткан. Ошону алдырып, Аны келип чакырышып алып, үстүңө дело козгоп атып, сен кетип калбадың, сени соттойт экен деп аны взаим жаштырып алыптыр. Мен кетпесең болбойт, сен үстүңө дело козгоп атат депчи. Соттолбогон адамды кетирип атат. 2 жолу соттолгон адамды апарып ордуна директор кылып коюп атат, начальник кылып да. Касымбаев Бакыт Кеңешбекович. Да. Сот чечими бар экен, бул 2010-жылкы 1-май райондук соттун чечими. Еще ага чейин да бар да. Ага чейин да погашен деп жазып коюптур. Эми погашен дей берет да. Мындай да эми морально не имеет права да эми директор начальник болбойт да, ладно эми. Просто эксперт ала бер. Эме деп чыгаптыр да, Касымбаев Бакыт Кеңешбекович признать виновным в совершении преступления деп 1300 сом алганы боюнча. Эми просто кармалганы да, атакы систематик алган да, ошон үчүн кармады да. Бир күндө бир 1000 сом алсаң эле адам кармабайт анычы. Бул уже тажатканда кармайт барыпчы. Тажатат элди. Ошондо кармайт. Баягы эксперттер баарын эле алат деп айта албайм. Албайт деп айта албайм да. Эми, например, бирөөдөн 1000 сом алып койсоң келбей сени кармалбайт да. Значит, систематик алып жүргөн да. Видео менен кармалды, как положено. Мына бүгүн кармалды, акча алды, кече алды, бирден кеп турган аякчаны келип кармалып атат да. Только 1,5 миң сом калып атат. А так соттолбойт да, 1,5 сомго эч убакта соттолбойт да. 1300 сом экен. Ошол кезде. Ошондой болот да. Ашырбаев боюнча, по-моему, даже видеосу бар да, кармаганычы, постоянно алып жүргөнүчү. Бирок азыр күндө эксперт, суд мед эксперт. Да, уже жумушка принять этип коюптур. Мен анда жазгам дейм, кичине карап койбойсуңар хотя бы депчи. Эми баягы чаткалга барып иштейм десе айтат элем, барып келсе жакшы болот эле деп. Опять уже кара балтага барып атат. Башка жака барбайм деп турат. Мен только ошо кара балтага барам. Өзү ошол жакта иштегенби мурда? Ошол жактан кармалган. Кайра ошол жерге суд мед эксперт. Да, суд мед эксперт болуп атат. Ошондой да. А Пакыров боюнча кызык да, Пакыров ал заведомо ложный заключение берген менин туугандарыма. 8 айдан отуруп чыкты. Мен аны уже доказали, что он башын вскрытие кылбастан берип койгон до конца. 8 айдан отуруп чыкты. Жок, переломду он придумал тоже. Азыр эми багы срогу өтө элек 4 жыл болуш керек да. 4 жыл ал иштегенге акысы жок. Аны алып келип опять жумушка алып алыптыр. Биз Касымбаев Бакыт Кеңешбековичке да чалдык да. Чалсак, жок, мен сотко жеткен эмес, соттолгон эмесмин деп айтты да. Сотко жетпей эле бүтүп калганда. Кийинчерээк сизден алып атабыз бунун соттун чечими. Приговор бар да. 1-май райондук соттун чечими бар экен. Да. Андан кийин Сүйүн Жолотаевич азыркы Касымов. Барсак, бул жакта Кыргыз Республикасынын соттук медициналык экспертиза боюнча борборунда көбү соттолгон дейт эксперттер.
ошондой багы. Бул раз айткандан кийин директор билет да. Жок дейт. Кимди коебуз дейт. Булардын баарын алып саңар адам жок болуп калат дейт. Андай болушу мүмкүн эмес да. А реформа кылса болбойбу? Болуш керек да. Жасабай атпайбы, эмне кыл дейсиңер. Жасабай атат. Реформа жасабайт. А буларды легче управлять да. Толгондон оңоюраак да. Каалаган күнү кетип берем дейт. Тынч иште деп да. Тынч дебейт да уже. Дагы кандай мыйзам бузуулар бар? Эми бул жерде мыйзам бузуулар деген Пакыров боюнча түшүндүрүп бердим. Мен почему айтып жүрүптүр го, ал таарынышы бар деп. Таанышым жок. О, сизде таарынча Касымов Сүйүн Жолотайчы айтып атат, сиздин ошо туугандарыңызга туура эмес чыгарып койгон экен, ошон үчүн асыл болот. Эми мындай да, мен беркилери менин туугандарыма чыгарган жок да, мен баарын ыраазы болуп атпаймынбы? Потому что кичине закон болуш керек да. Закон болбосо болбойт дейм Кыргызстанда. Президентибиз айтып атпайбы, таза иштегиле. Зарплатаны көтөрдү. 2 жолу көтөрдү. 2 раза. Канча айлык азыр? Мына мен мурун 40 миң алчу элем, азыр 76 миң алам. А эмне бизге көтөрүлгөн жок, азыр эле көтөрүлдү Эми деп билбейм, ал может бул 76 миң. Видеосун деле сизге угузбадыкпы? Булар баягы 76 миң буларга акча эмес болуп калган да, получается. Эгер жылына 900 комиссионный экспертиза өткөзсөм, зачем зарплатаны кереги жок, по-моему. Башаяктан деле келет дейсизби? Я билбейм дейм. Эми 900 комиссионный экспертизанычы баягы 6 адам жасай албайт да. Мүмкүн эмес да. Эми жасаса дагы баягы түнү күнү уктабаш керек да, иштеш керек да. Ушундай биздин соттук медициналык экспертиза тармак ушуна сазга батып калганбы ушунчалык деңгээлде? Бул кече эле болгон жок. Бул уже бир 15 жыл мурун башталган, даже андан мурун башталган да. Мен 2005-жылы начальник болуп назначить эткенде, мен где-то 15 эксперт уволить эткем. 15 эксперт. Себеби американский посольстводон 136, по-моему, заключение келген да. Биздин печат. Фамилия эксперт Иванов Сергей Петров. И регистрация жок. Ал жерде смысловой мындай да. Ал заключениеде, вот, например, Ивановду кыргыздар уруп атат, жанчып атат, андай мындай деп политическое убежище сураганда неден, Америкадан. Ошондо 136 экспертиза келген да. Текшер деп берди да мага. Текшерип берсем, бизде жок, регистрация жок, печать биздики. И өткүзгөн эксперттердин фамилиясы биздики эмес да. Печать өзүңөр. Биздики. Мен ошону печатты алып туруп, канцелярга отдельно киргизип койгондо менин үстүмөн жазышты да ушулардын бардыгы. Печатты алып койду. Бизге бербей атат. Анда мен айтып атам, силерге печаттын эмне кереги бар? Жок, сен заключение чыгарып берип кой, канцелярга тапшырып кой, болду. Окатын кыла бер дальше деп. Ошо печать мөөр үчүн да асылышты анан. Потому что мөөр жок, ал тягы Америка албайт да баягы. Сурангандар суранат да. Мынтип заключение бер дейт. Аны бергенден ал Америкага барат, мени кыргыздар өлтүрүп атат дейт. Өлтүрөм деди. Изласть өтем деди. Мына мени дейт, телефон повреждением бар деп. Политическое убежище сурайт да. Гражданство бер деп. Ошонун алгандары бар да. Ошон үчүн да. Анан дагы бир кызык нерсе болуп атат, мен силерге айтып коеюн. Мына жакында угуп калдык. 5 машина алыптыр. Эмне болгон 5 машина? Бул 5 машинени бир какой-то частный фирма бериптир биздин экспертизага, головнойго да, руководствого. Анын бирөөсүн директор алыптыр. Ладно, директорго положено. Почему? Потому что анын машинеси жок баягы. Бухгалтерия колдонсо болот да. А бирок 4 машина азыр жок. Бирөөсүн зам директор по экспертной работага бериптир. Ал үйүнө апарып коюптур. Экинчисин заведующий по особо сложный экспертиза, анын правасы жок. Аны да ал үйүнө апарып коюптур. Үчүнчүсүн зав тонатология бар. Ага берип коюптур. Ал үйүнө апарып коюп алыптыр. Жок, машина жок эчте. Дагы бирөөсү вообще жок. Билбейбиз да ким берген. Суроо, ал жеке фирма эмнеге берет? Эми мында да жеке фирма, например, мен иштеп жүргөндө холодильник оңдотуп бер деп суранчумун. Каталка алып бер деп суранчумун. Эгер аны алып берсе, это другое дело. Уларга машина берип атпайбы? А машина 5 адам бөлүп алып коюп атпайбы? Кана ошол машинелер? Эми ошол машинени, ладно, частный фирма бериптир. А ошонун бирөөсүн Панфилов районуна бөлүп койсо, например, барды эксперт кетет, мен ошону иштеп келем депчи. Бир райондорго бериш керек да, районго бербей атпайбы?
Агай, анан бул облустарда, райондордо ал акыбалыңыз кандай? Бул Бишкекте ал акыбал болуп атса. Эми ал жактар ушундай эле, эч кандай айырмасы жок. Анан адамдардын көбүнчө ошо сотто ушул экспертизага таянып туруп эле чечимдер чыгып кетип атат. Эми ошондой болуп атат да. Мына биз көрсөтүп атпайбыз силерге заключениелерди. Ошондой болуп атпайбы? Бизде мындай да, прокуратура, сот только заключение окуйт выводын. А эмне болуп ичинде жазылганын сурап да койбойт аларчы. Почему? Потому что экспертиза жасалды депчи. Агай, аны айтып атасыз да, сиз өзүңүздүн жанагы кайрылууңузда. 89-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бир дагы биздин эксперт Да. чет жакка чыгып өзүнүн билим деңгээлин жогорулатуу, квалификациясын жогорулатууга чыккан эмес деп Чыккан эмес. Чыккан эмеспи? Чыккан эмес. Жок вообще. Бизди окутканда окута турган адам деле жок биздечи. Просто эле баягы саат окуш үчүн деп эле бир кафедрага киргизип коет, бир окуп туруп, бир жума окуп туруп справка берип коет, келип кетти. Бир жума жүрдү деп болду, все, справка алып алыңыз. Баягы тажрыйба алмашуу деген сыяктуу. Андай жок да. Жок вообще, болгон эмес да. Ушул тармакты реформалап, өнүктүрүп, Эми ал үчүн да руководство аракет кылыш керек да. Мен, например, жаңы начальник болгондо, мен жанагы менен Свердловский начальник менен сүйлөшкөм. Ал менен сүйлөшсөм айтты: "Кубат Жумекович, бизге эксперттерди жөнөткүлө, жаткан жерин бекер кылып берейин, тамагын өзүм эмне кылсын, окуткан бесплатно кылып берейин" депчи. Мен ошондо сүйлөшүп атып бирөөдү жөнөткөм да. Анан кийин менин үстүмө дело козготподу. Ошол жака өзүнүн кызмат аягына кыянат колдонуп туруп, бир экспертти жөнөтүп салды, анын акчасын алып жүрдү деп. Анан менин үстүмө дело козгоду. Дело козгогондо дагы 5892 сомду жедиң деп козгоду. Булар заявление жазганда мына эркулдар. 5892 сомго мен, оказывается, служебный машинка запись жазып алыпмын. 5890 сом. 92 сом болбу? Анан сотко берди. Дело козгоп, Генеральный прокуратура. Соттон барып мен акталдым, аяктан. Алар күлөт. Кантип жеп койдуң деп. Мен айттым, жей алган жокмун, запись жазып кантип жейсиң. Ошолордун баардыгын элдин баарында жомок кылып жүрөт, мен соттолду депчи. Мен соттолгон эмес. Сүйүн Жолтайчы айтты, өзүндө эле касса соттолгон чыгат деп. Соттолгондо касса каза бербейби, касса таап чыгат эле го. Мына мени элдин баарына айтып жүрдү, мен жумушка алгам депчи. Яны эч ким жумушка албаганы, мен жумушка алгам. Мындай да, эгер частный фирма мени жумушка алса, айтат элем, да, мен жумушка алдым, бул өкмөттүн жумушу. Муну мен жумушка алдым деп айтканганын акызы да жок да. Акызы да жок. Мени жумушка алган, мен уже кийин сезип калдым да. Мен частный экспертизам бар, азыр иштеп атат. ОСО центр альтернативный экспертиза деп. Мен ушу берген заключениелердин баарын жокко чыгарып берем. Туура эмес деп чыгарып берем. 9 эксперт өткөзбөйт, ошонун көбү мага келет. Адвокаттар келет, потерпевай, обвиняемыйлар келет. Айтам, бул жерде туура эмес, бу жерде туура. Ошону мени токтотом деп алып, булар токтотом деп. Мен жумушка алып атпайбы. Договор мындай болгон, сиз жумушка киргизебиз, частный жабасыз депчи. Мен айткан эмесмин, мен жаап берем депчи. Андан кийин мен иштеп жүрөм, жарым эле ставкага жумушка алгам, мен 1 жыл жүрдүм. Көрсө мен жасаган экспертизанын баардыгын алып келип эле комиссияны өткөзө бериптир. Мен биринчи табам деп ойлогом го. Андан кийин мынакей, менин үстүмө жалоба организатетишип, мына бул жерге силерге айтып берейин. Ошо окуп берсеңиз кандай? Протокол да, мына. Бул милицияга суранышканда, мен ушундай мен жөнөтүп койгула, жалоптарды биз текшерип берели деп. Мына булардын опять ким? Опять Акунов, замдиректор, Мукашев, профессор, Максутов, Моношев, Будайчиев, Шаймурзаев. Бул именно комиссионный эксперт өткөзгөн. Жана 6 киши. 6 киши. Мына булар эми мына бул жерде мени текшерген миш, бул жерде жазып атат. Допущен сознательно и совершил подлог документов деп атат. Бул жерде жок несуществующий телесный повреждения, однозначно расценивается тяжкий вред здоровью, опасности для жизни деп туруп, менин үстүмө 2 статьямен дело козготту. Задача заведомо ложное заключение деп и служебный подлог деп. А 3-чү статьяны неисполнение решения суда деп туруп, аны да кошуп койду. Билбейм, кайсы решение суда бар. 1 жыл жүрүп акталдым. Мына соттун биринчи мына айыптоо сен көрсөтүп коеюн силерге. 1 жыл жүрүп мына полностью акталдым. Мына менин решение сот бар. Обратно жумушка восстановился.
А мени каяктан соттолду деп айтып атат билбейм. Анан эмне үчүн мени жумушка алганын эми сезип атам. Азыр дагы эле текшерип атат да. Бир күн келип дагы текшерип дейт. Мен документ бердим, текшере бер, на, пожалуйста. Чукуй бергиле дедим, тапсаңар, эмне кыласыңар. Анан талап істеп тур го дагы, тапсын көрөчүм. Анан агай могу адамдар эмне болуш керек, иштей береби анан бизде? Эми мындай да, специалист жок экен. эми мындай да, мындай Кадрлар жок экен. мындай специалисттердин дейт барынан жогу деген бар да. Мунун кандай пайдасы бар айтсаңар эле. Я муну левый мына өзү мына биздин зам директор по экспертной работе, особо сложный заведующий бир күндө заключение берип атса, а булардан булар коркпойт да. Тиги жогору жактагылар билгенин жасап атат дейт. Мынакей окуп көргүлө. Ну, силерге да берейин, өзүңөр карасыңар, что баягы ойлоп жүрбөгүлө да. Мен факт менен берип атам да. Анан ким жаман, дагы эле баягы мына Шадыбеков жаман да. Мен булардын баягы жамандыгынан коркпойм деле. Эми дагы үстү аракет жасап атпырчы, дело козготобуз деп, козгото берсин көрөбүз да. Аманчылык болсо анда. Анан бир эле суроого аябай ойлонуп атам да, эмнеге бияка жаш кадрлар келбейт? Эмнеге ошо талапты койбойт? Окуталы, айлыгын айлык сонун кылып бериптир. А эмнеге айлыкты көтөргөн жок? Азыр урматтуу көрүүчүлөр, ошол Сүйүн Касымов Сүйүн ошол борбордук республикалык борбордун башчысы менен кичине баарлашып болду эле, ошону угуп алсаңыздар, андайын улантсак. Агай бүгүн Асылбаев, Шадыбеков агайыбыз бизге эфирге келип атат да. Бул боюнчачы. Келе берсин, барып айта берсин, билгенин айтсын, барабыз. Чыга берсин, аны эле. Сиз ушул жагдай боюнча бизге азыр камера айтып коюңузбу? Жагдай боюнча мына кыйын турду. Айтсын биринчи. Анан кийин мага келесиз. Ошону мугалим баары не деп айтар экен. Анан Сиз азыр бере албайсызбы бизге? мен Агай, угайынчы мен деп. бизге эле айтып коюңуз, могу бүгүнкү алакыбал боюнчачы, мына кыйын алакыбал алып депчи агай. Мен убактым жок, мен азыр. Жок, баары эле соттолгон дейсиз, эчтеке жок деп атпайсызбы? Бана жок, мунага айтып атпайм. Мурун биздечи. 3 жылдан кийин иштей берсе болот. Иштей берсе болот. Азыркы жаңы мына чыккан 1-июндан баштап күчүнө кирген боюнча, эгер 3 жылга чейин жетпей калган болсо, алар иштей албайт. Азыркы 25-жылдагы 25-жылда жаңы чыккан биздин эксперттин деятельностьтин закону боюнча иштей албайт да. Бирок мына Ашылбаев дегендер, Касымбаев дегендердин просто суроо по кассации этилип. бирок соттолгон, көп эле соттолгон деп атасыз буякта. Көп адамдар соттолгон. Кээ бири неправильно соттолгон. Андан тышкары эксперттер жетишпейт. Айлык көтөрүлгөн жок. Айлык көтөрүлдү, бирок биздин айлыктар ошол эле ойдон калды, потому что бизде баягы КТУ деген мурун ушундай система бар эле. Бизге адамдар көп келбейт. Биздин бир эксперт жасаган жумушу эки эксперт, 2,5 эксперттин жумушун жасайт элечи. Азыр ошо КТУ дегенди алып койгондо биздин айлыктар ошол эле ойдон калды. Өзгөрүү өтө деле болгон жок. Анан жаңы эксперттер жок, келбейт жумушка. Келбейт. Мына былтыры бизге бир да студент келген жок. Бир окуйм, эксперт болом деген студент келген жок. Быйыл да күтүп атабыз. Быйыл да келбесе, биз 5 жылга бизде кадр бүттү жок. 30% бизде иштегендер пенсионерлер. Эртең ооруп сооруп иштебей калган болсо, райондордо эксперт калбайт, областтарда эксперт калбайт. Анан кайсыл жерде экспертти карап, алардын көбүнүн соттолгону бар. Ошол боюнча эле кайрадан Мен көбүнү барын дебейт, мына соттолгондордун фамилиясын айтып берем. Мен Ашырбаев, Факыров дейбиз, Касымбаев деп, бирок жана айтпасыз, 50% соттолгон, кичине бир жерме тапса эле соттоп жазып. Мен мурунтан баштап эсептеп келетем. 30 жылдын ичинде. Мурда ошого ылайыктуу 3 жыл иштебей койсо, кайра иштебесе болобу? Закон, мыйзам ошого уруксат берчү. Азыркы жаңы 1-июндан баштап мыйзам уруксат берди. Шадыбеков Кубат мырза боюнча эмне айта аласыз? Ал киши боюнча эмне иштесе деп айта алам. Ол бир ушундай киши. Айтып берсин силерге ошол жерде. Анан мен өзүм менен берем немесин. Рахмат агай. Агай уматты, мынакей көрдүңүздөр, ошол жерде айтып атпайбы, бизге көтөрүлгөн жок, көбү соттолгон деп атат да. Мен силерге дагы айтып берейин. Президентибиз 2 жолу көтөрдүм деди, көтөрдү. Мен 40 миң алып аткам, 76 миң алып атам. Эмнеси көтөрүлгөн жок, мен билбей атам. 76 миң долларга жакындаптыр да. Почти ушундай. Ал айтканын айтып атат, $1000 аласыңар деген. Например, жаш кадрларды түшүндүрүп барып, чаткалга барып иштеп кел десең, алар 300 миң алат. Эгер ошакка алса, Конечно, высокогорье. Законда жазылган эмес. Эгер чаткалга барып иштеп
бир туруп сойбой бир экспертизе өткүзбөсөң дагы 1 жылга акча зарплатаны төлөп берет. Сен ошол жерде болушуң керек деген да. Бизде закондо жок мындай, сен туруп болгондо эле иштейсиң. Өкмөт эксперт катары. Обязательно да. Биздин законда жазылган да, ар бир районда бирден эксперт болуш керек деп. Ар бир районда эксперт болуш керек. Жумуш барбы жок, андай жок. Высокогорьеларда вот Тогуз-Торо, вот Актала, Чаткалда вот эме не кылса болот да. Анан служебный машина берем десең кайсы эксперт барбайт айтсаңар эле. Мен эле кетип калмакмын служебный Чаткалга барып келет элем. Иштеп келе берейин деп. Өздөрү шарт түзбөйбү анда соң. Түспөйт да. Эксперттердин баардыгы центрге чогулуп атпайбы? Ошол эле жана кармушкага чогулуп атат да. Кармушкага чогулуп атат да. Тияка чык дегенде барбайт. Мына бизде Красик деген бар, Сергей Михайлович деген бар. Аны арак ичип алдың деп жумуштан алдырып, жок, ичкен эмес жөн эле. 3 жыл соттошуп жүрүп, соттотуп алды. Эми ал жумушка алайынча алдырып албайт. Соттолгон эмес ал элечи. Орус аябай жакшы да. Аябай жакшы эксперт. Анын баласы бар, Михаил Сергеевич Красик деген бар. Ал эле институт бүтүп алып, именно клинический ординатураны бүтүп алып жумушка кире албай жүрөт. Албайт алар да. Почему? Потому что алар укпайт. Алар мага окшогон, мен укпайм булардычы. Для меня закон выше. Ошон үчүн мени көбү жаман көрөт да. Мынтип жазганымда эми кичине бир акыл болуп жазса болмок да. Безграмотный деп жазып атат да. Вот ушундай да, он совершил служебный подлог деп. Булардын отношения эмейт. Ушундан кийин аны мен үстүмө дел козгоп атпайбы. Вот мен просто баягы бизнес-центрге айландырып койдуң деген үчүн болгон ошол. Айтасыз беле ошону? Азыр эле айтып жүрөм мен. Пускай Кыргызстан уксун. Мен жазгам официально. Бизнес-центрге айландырдың деп. Айландырдым деп эле жазып атам. Соттук медициналык экспертиза бизнес-центрге айландырды. Да, айландырды. Текшергенде эч ким жок. А биздин күч органдары, прокуратура, Эми азыр саламат сактоо министрлиги карабайбы? азыр жаңы закон президентибиз кол койду. Ал айтып атат, телевидениеден официально айтылгандан кийин ошонун баарын текшергиле депчи. Эгер ошондой боло турган болсо, мен официально заявляю да. Мен айткандын баарын текшергилечи. Мен документтерди берейинчи, как положено, звонить этсин эле. Мен телефонду жазып айтып койгула. Чакырса мен айткан жерине барып, силер чакырдыңар, келип атам. Айткан жерине барып айтам. 50 кишини мындай ордуна коюш керек да, уже этажа бүттү. Өзүңөр ойлосоңор, 900 комиссионный экспертиза деген это полнейший брак деген. Биз Союзда 15 экспертиза комиссионный болду дегенде начальник чыгарып тимеле такалачу да, эмне болуп кетти мында карабайсыңарбы деп. 900 жылынабы ошондагы? Жылына болот атпайбы? Күнүнө 3төн экспертиза. Күнүнө 3төн комиссионный да. комиссионный 3 Да. бир күндө 3төн. Да, комиссионный түшүп атат. Ошону текшергенде эч ким жок да. Анан айтып атат, бардыгы эле соттолгон деп. Что ж соттолгон? Анда жаап салыш керек да. Анда мындай эксперттин эмнеге кереги бар анда айсыңар? Смыслу какой анда? Эгер, например, мен туура эмес заключение берсем, мени такалаш керек да. Сен туура эмес берип койгон турбайсың деп. Эмне үчүн 900 экспертиза өткүзүп атат. А почему 6 эле адам өткүзөт анычы? Өзүңөр ойлосоңор. Бул вопрос бар да. Мен, например, бул бекер жасабайт десем, я имею право. Почему, например, положено 100 экспертиза болсо, туурабы? 900 зачем мен ишти жасашым керек да, бесплатно. Мандем бар деңиз ага. Мен ойлоп атам да. Мына азыр, например, президент көтөрдү экесе, ал айтып атат, көтөргөн жок деп атам. Көрбөдүздөр, көтөргөн жок. Мен таң калып атпайм, как это так? Мен ачык айтып атпайм, көтөрдүм. Мен 40 миң алчу мен, азыр мына 76 миң алып атам. Эмне үчүн көтөргөн жок? Көтөрдү как положено. Экспертизаны оңдозо болот, бул жерде проблема жок анда. Просто желание. Реформа кылса болот. Эмне үчүн болбойт экен? Жаштарды тартса болот. Муну эле баягы креслого жабышып калгандар бар да, мына 6. Ошону эле жылдырып койсо болду, экспертиза нормально. Ага, канча жылдан болду ушу иштеп келаткандарына? Булардынбы? По-моему, булар өзлөрү да билбейт, уже көп болду. Өздөрү да билбейт. Өзлөрү да билбейт, суразың билбейм дейт. Ошол жакта жүрүп пенсияга чыкмай коюштубу? Жок, пенсиядан пенсияга да чыкпайт. чыкпайт буларчы. Ошол жерден кетет го башка жака. Кетпейт аяктан булар. Жабышып калган ошо ал жерге кресло. Өзүңөр ойлосоңор,
мындай да мен начальник болгондо бүт экспертизага бөлүп берчүмүн, муну кошкула, муну жаш балдарды кошкула үйрөнгөнсүн депчи. Мен өзүм председатель болчумун эксперттик комиссияга. А бизде мен руководительдерин көрө элекмин, председатель болгондо. Замдары керек болгондо председатель болот. Өзүнө керек болгондо. А калганын мынтип коет, жаш балдарга давай мындай өзүнүн кругу бар да. Чындыкты жакпай атат сөзүңүз. Мен буга башымды ооруп айтпагачы. Потому что Кудай сүйлөтүп атат, эми кичине порядок кылыш керек да. Мен эртең жумуштан алып салса эле коркпойм буларданчы. Ала албайт да, почему? Потому что закон бар да. Муну айтып аткан турбайбы? Мен айткан жокмун аны. Жарымынан көбү соттолгон. Ооба, көбү соттолгон деди. Биякта анда болсо ал баарын жумуштан ала берсек, анда иштей турган эч ким калат, жабыш керек дейт. Жок калат эч ким дейт. Азыр кадр таңкыстыгы бар, демеде кадр жетишпейт дейт. Сиздики барбы деди. Бар болсо алып келиңизчи, мен жумушка алайын деди. Мен сага айтып атпаймынбы дагы, мына Красик менен баласы бар, аны албай атпайбы жумушка. Потому что алар укпайт да эчтемени. Алар болгонун айтат, болгонун жазат. Против айтат алар, ушундай да, мага окшогон. Иштенбеген дагы жумушка албайт, булар карайт, деги аякпайган. Бизге болобу болбойбу депчи. Анын баарынан кызыгы да, эки экспертти сложный экспертизадан үнөөбүз бар деп туруп башка отделге которуп туруп, анын ордуна эки эксперт алып келиптир. Алар мындай да, эми алар фамилияларын айтпай эле коеюн да. Жазып берип койсоң кол коюп кое берет, окубай деле кол кое берет деп коет. Болду всё. Не каалагандай жазсаң элеби? Болду, жазып эле берсең болду, шеф сказал деп коет, болду, кол коюп кое берет. Агай, буякта бир азыркы эми заман өзгөрүп атпайбы? Жаңы методикалар, жаңы эмелер жокпу булар? Эми мында да окуп үлгүттөн. кантип колдонобуз, эгер өзүбүз порядок кылбай атабыз. Эми ал үчүн жаш балдарды окутуш керек да, хотя бы Россияга апарып, хотя бы Өзбекстанга апарыш керек, хотя бы. Окутуш керек да. Коңшулардан канча артта калдык? Вообще эле кеткенбиз артка. Эң последний биз. Таарынбай эле койсун. Союз кезинде биз экинчи болчубуз Союзда. Бизде Каверга, Нью деген, аябай Сироткин деген, Шешначкевич деген аябай чоң эксперттер иштеген. Союз их заключение признавали. Кыргызстандан чыккан. Конечно. Экинчи орунда турчу. Мына азыр кетти, мына бизде эчтеме жок да, өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Эчтеме жок вообще. Эгерде бир керек болсо, например, мына бир экспертиза өткүзсө, мени опять мени үстүмө дело козготот деп. 9 ай мурун өлүп калган чириген туруптан свежий кровозорен таап берип атат. Свежий кровозорен таап берип атат. Менде заключениеси бар. Ал барып айттыр, дело козгогула, биз свежий тапты, тиги следователь айтыптыр да, эмне үстүнө козгойбуз? Давай сперва найдем виновного депчи. Мен заведомо ложный заключение берген эмесмин. Чирип кеткен туруптан свежий кровозорен таап атат. Ушундай боло береби? Буларда боло берет да. Заказ болсо болду буларга, только заказ, всё. Өзүңөр ойлобойсуңарбы, нормально иштеп аткан адамды жумуштан алып, коркутуп. Ордуна дважды судьямды апарып коюп койду. Эмне үчүн коюп койду аны? Байсыңар. Касымбаевди. Почему? Ошол кызык болуп атпайбы? Мен мурунку начар деген билем, ал нормальный возможно, кээ бир укпайт, ушундай кичине баягы өзү мындай да, түз сүйлөп коет кээ бир жеринен. Аны мен таң калып эмне десе мени коркутту дейт. Үстүңө дело козготуп атат, анда кетип калсаң дело жабылат депчи. Оказывается, жок экен анда, дело жок экен. Жөн ордунан алыш үчүн ошондой да. Анан Касымбаев барып Азыр 24 февралда быйыл реформа кылып атат дейт аябай. кандай реформа болуп? Барып эмне өзгөрттү ушу Касымбаев барганда? Мен жумушунда жок дейт да, биякта эле жүрөт, машинесин тегип дейт. Жумушта жок бекен? Аякта болбойт дейт вообще. Менин данныйым боюнча ошондой. Сиздин маалыматыңыз боюнча. Биякта эле жүрөт. Ошол эле жүрөт. Ошо биз да чалдык, чалып сүйлөшкөнбүз да, сүйлөшсөк эме дейт. Ооруп аттым эле, башка күнү жооп берейинчи деп бир аз эле жооп берди бизге. Анда сизден орнотуп мына аз коюп беребиз. Уксаңыздар болот. Ооруп атам, бир аздан шашпай эметейин, бул иштерим жабылган мен деп койду да. Ооба бар деп муңан калып. Жок, мындай да жабылган, мен айтпайм жабылган эмес деп. Морально он имеет право да. Ооба. Булар мен бул таң калдым да. Ооба деп эле иштеп атпайбы, бар деп эле мындай жөн эле айта берет турбайбы депчи. Азыр тиги Касымов сүйүн
мырзага кирип чыккандан кийин биякта баары көп эле соттолгон туруп аласыз мындай жөнөкөй эле айтып берет экен. О, баары Курсы мен да кошуп койгон турбайбы сизди соттолгон. дагы ошол соттолгон касса соттолгон чыгат деп атпайбы? Жок, каспайм анда. Алып келбейм анда кайра. Менин үстүмө 7 жолу дело козголгон. 7 жолу жабылган. Ушулар организация этишет да булар. 7 жолу козголуп, 7 жолу жабылды. Жабылган да. Соттон доказывать не может, да, потому что күнөөм жок да. Баары муну последний раз мен дело козгогондо задача 2 жашар кыздын оорусу бар. Сөөктөрү гипоплазия деп коет. Рентгенолог жазып берет. Аны мындай жакшылап жакшы көрүп кучактап койсоң сынып калат да, эти оору. 11 кабыргасы bir күндө сынды деп туруп чашка берип атпайбы? Консолидированный перелом, старый переломду свежий кылып берип туруп, менин үстүмө дело козготуп атат да, заведомо ложный заключение берди деп. Ошол заключениеси үчүн азыр бир адам, эки адам азыр 10 жылдан камауда отурат азыр. Мени каматам деп алып соттону, булар башка бирөө соттотуп койду. Эми мындай да, раз зам директор по экспертной работе деген зам директор да, ал заключение текшерип туруп туура эмес болсо аны чыгарыш керек да. Сен бери туура эмес берип койсуң. Мінезі бар да, бұлардың должностной мінезі бар да. Письмо жазыш керек генеральный прокуратура. Туура эмес заключение берип коюптур. Бирөө соттолуп кеттир, текшерип койгула депчи. Наоборот, өзүлөрү заключение берип атпайбы. Сонун кылыпчы бир күндө. Жылына 9 комиссионный экспертиза өткүзүп атпайбы. Ошондой. Анан мен бир эксперттерден кечирим сурап коеюн. Бардыгы эле андай эмес. Андай эмес да. Мен жамандап атат, мен аны баягы жаман деген жаман болуп калбайм да. Билгендери билет меничи кандай экенимичи. Мен уже акты ак, караны кара эле деп коем, мен башканы башымды урбайт агачы. Анан мынтип 6 адам отуруп алып анан эксперт сени чайкап атса, 5 машина алып 4-өө жок. Мен айтып атам. Королорунда токтоп турса деңиз. Райондорго берип койсо айтам го, ой молодец. Бир жактан таап келиптир. Атабыз апабыз булар. Бизди кормить этип атат. Биз жүрөбүзбү как прокаженные да. Ошондой. Агай анан жагы бир интернеттен видео көрүп калдык. Ал жерде сиздин катышууңуз интервью берген экенсиз. Жанакы жоголгон маркум деп. Ошо боюнча айтып кетсеңиз бул. Эми ал боюнча мындай болуп атат да. Бул моргтон жоголгон маркум деп да кая? Мен эки турупту экспертиза өткүзгөм да. Вот, например, бүгүн скрывать этсем, эртең менен туруп жок болуп атпайбы? Жок, эртең менен барсак туруп жок. Эмне барып көмдүрүп салып дейт. Эмне көмдүрдүңөр, сен билбейбиз дейт. Сурап көрсө акасы менде заведующий жүргөн. Жөн апарып көмдүрүп койгон да, баягы мени баягы туугандар келип менден сурайт экспертизага. Биздин өлкөкана деп. Кийин текшерип көрсөк ал мен көмдүрүп салып атпайбы? Ошол ал боюнча мен аны бөлүм башчысы. Мен 7 каналдан сөйлөгөм да. Ким эле Мунар дегенде. 3 серия бар. Вот ошондон кийин менин үстүмө козгоп атпайбы делончу. Сен айтып койдуң депчи. Былтыр чыгарган. Да, мурдагы жылы. Агай, ал сиз кылып аткан кезде, иш кылып аткан кезде аны алып барып эртелетип көмдүрүп салуунун эмне кажети бар эле? Кажет, мен өзүм ошону до сих пор билбейм да, мен үчүн. Мен кызык болуп атат да. Бизде 10 күн ичинде турупту алып кетпейсиз, анан кийин заявка берет көмүш керек деп. Мыйзам боюнча ошондой. Закон ошондой. 10 күн эч ким алып кетпесе? Алып кетпейбиз, биз официально письмо жазабыз. Акметка, мэрияга. Ушундай бизде туруп жатат, көмүп бергиле деп. Анан бир фирма бар, алар акча которот. Анан алар көмүшөт да. Аны мен мына бүгүн эксперт сөзгөм, эртең күзөм, көрдүңөргө туруп жок болуп атпайбы? Тууганы ыйлап жүрөт, байке, кадайке мен туруум деп. Мен эмне дейсиң аны? Ошол боюнча анын үстүнө дело козгош керек, наоборот, менин үстүмө дело козгоп атпайбы, сен айтып койдуң деп. Айтпашыңыз керек бекен, ошо. Да, мен молча отурушум керек да. Ошол жанагы менин үстүмө жалоба жазган. Соттон айтып атат. 50 жалып жаздым дейт. Мен билбей жүрөтмүн, жазып бериптир да. Сизге айтпай эле. Айтпай жазып берген да, бул жакта заказчиктер бар да, мына жерде турбайбы? Зам директор по экспертной работе дегендер. Заказчиктер да булар. Булар менин жумушка алганы мен уже эми билип атам, потому что мени иштебесең эчтеме кыла албайт да. Иштегенди бир нерсе табабыз депчи. Иштей берсин, таба берет да. Мен жазып атпайбы безграмотный депчи.
А булар грамотный бар да, көрдүңөрбү? Эми агай бир кандай сунушуңуз бар ушул тармакты жакшыртууга боюнча? Мындай өзүңүздүн да, тажрыйбалуу адис катары. бул жерде муну восстановить этиш үчүн Минздравтан бир нормальный кадрды алып келиш керек бул жакачы. Анан бул жерден эксперттерди, молодойду алыш керек, Россияга аяк барып жөнүндө окутуш керек. Аппарат алыш керек, бул жака оборудование алыш керек. Анан условия түзүп бериш керек. Зарплата Кудайга шүгүр уже көтөрдү. Иштейм дегендер бар. Нормальный айтып түшүндүрүш керек да аны. Анан муну жана силерге айтып атып, анан эксперттердин баардыгы эле жарымы соттолгон десе, келем деген адам коркот да. Бул эмне эле соттолуп атат деп. Эми ката кетире бир жерден туура эмес жазып койсо эле ошонун үстүнөн арыз жазып эле соттоп жиберип атат деп атпайбы? Кимде? Касымов сүйүн Андай болушу мүмкүн эмес да. Бул жерде умысыл болуш керек. Умысыл. Вот, например, менин туугандарыма айтып атпаймынбы? Ошону өлтүрдүң деп, анан башын ачпай туруп, до конца ачпай туруп, перелом бар деп тяжко берип коюп атпайбы? Жок болду, кийин экзумация кылбадыкпы? жок болуп чыкты. Жок болуп, анан үстүнө дело козголду да. Эгер башында перелом болсо, муну эч ким козгобойт болчу. Например, мындай да, старый консилиум перелом деп коет да, мына эксперттер айтып коет, мунугу тяжкий болот дейт. Мунугу тяжкий болуп, менее тяжкий болот дейт. Тяжестин определить этиш үчүн биринчи анын давностун определить этиш керек. Свежий болсо тяжкий бере бер. Давно бир 5 жыл мурун сынганды кантип тяжкий кыласың аны? Ооба да. Окуяга тиешеси жок болсо. Тиешеси жок болсо ошентип берет, ошондо кызык болуп атпайбы? Агай, ана могуларда сурашым керек да. Могулардын тагдыры эмне болду ушунун баары? Эми булардын тагдырында да мен силерге айтып атам, мунунун тагдырын билбейм. Мунун тагдырын билем, бул түрмөдө отурат пожизненный. Өмүр бою кетти. Өмүр бою кетти. Мунунун тагдырын билбейм. Мунун тагдырын билбейм, потому что бул уже улар заключение берген да, может чыктыбы, чыккан жок. Түрмөдө отурат деп угуп калган да, отурган болуш керек. Туура эле отурат ал. Бул жерде баягы эксперт берип атпайбы? Техничкалар, механичкалар бергендер. Бул 15 жылга соттолуп кетти. Муну текшерип туруп, обратно байкаса тергеш керек да, обратно. Кезинде эле мен айтып берем, мына силерге окусуңар эле, мына. Окусуңар эле. Не деп турат? Сары менен. Кимдер экспертиз өткүзүптүр айтсаң эле. Осмотры СМЭ, совместно медсестрой СМЭ техничкой и прачки Джумаева по внешнему виду девочки 13-14 лет. Фамилиясын айтып бербей го, жана баягы девочка деп койдум. Көрдүңөрбү? Анан выводун окуп койсоңор. На основании постановления вопросов девочка освидетельствована тремя посторонними лицами. Все трое исходят по внешнему виду девочка соответствует 14-летнему возрасту. Вот так. Бул эми бул да мындай да, бул мен кээ-бирин алып келдим. Көп мындай. Ой, аябай көп да. Эми агай, ушул маегибизди жыйынтыктап жатып, анан да бир кошумча кайрылуңуз болсо, белким өлкө жетекчилигине жетип, балким ушу соттук медициналык экспертиза тармагында бир өзгөрүү болот деген үмүтүбүз бар да. Эми үмүтүбүз бар, меники деле бар. Эгерде муну реформа кылабыз дейт турганбыз, айтсын эле, жардам берем. Мен кичине болгон акылымды айтам. Кандай кылса болот? Кантип элди тартыш керек дейм, жаш эксперттерди. Анан жанантип айтып эле, менин жарым менен көбү соттолгон. Анан минтип коет, антип коет десең билбейт да. Эми аны окутуш керек да, например, туурабы? Иә. Ход контракт эмес, мындай азыр контракт кымбат болуп атпайбы? Өкмөт менен сүйлөшүш керек да, Минздрав менен, бизге ушунча мынча эксперт керек. Бизге кичине квота бер десең айтат го, мына давай бесплатно окутайлы депчи. Анан условия түзүш керек да. Анан машинанын баарын эле үйүңө коюп алсаң калгандан. А бизге эмне үчүн бербейт аны? Ошонун баарын порядок кылса болот. Мен дагы муну эксперттерден кечирим сурайм, нормально иштеп аткан эксперттер бар, жаман көрсө көрөсүң, калганда менин башымда уже атат. Бирок службу восстановить надо. Мына өзүм мен жоон терминин көрдүм, мына өзүм мен туугандарым түрмөдө отурганда. Вот, например, силер билбейсиңер экспертизаны, камап койсо жүрө бересиңер да, туура берген турбайбы деп. Мени билип туруп барып айтып атам, бул жерде перелому жок деп атканда, перелом бар деп жазып берип атпайбы. А силер юрундасыңар да, мындай простой эл жөн ыйлап жүрөт байкуштар. Көп келет да, мындай болгон эмес деп келет да магачы. Ошону болгон деп коет. Болгон деп коюп атпайбы? Болду, мына жок телесин повреждение бар деп жазып, чүт камап берейин дебеди байкуштарды.
Мен заключение бергенден токтоп калды. А то камап салма 10 жылга жөн эле. Анан кийин муну телесин анда пробация деп туруп анан үйүнө чыгарып койду байкушту. Пробация алып койгон тургай. На самом деле onun күнөөсү жок да. Зачем анын кереги бар? Кубат агай, рахмат сизге. Келип ачык айкын ошол соттук медициналык экспертиза тармагындагы көйгөйлөрдү ачык айтып бердиңиз, далилдер менен айтып бердиңиз. Биз да өзүбүздүн урматтуу көрүүчүлөргө тартып алган видеолорубузду, сүйлөшкөн телефон жазууларды угуздук. Эми биз деле ушул жыйынтык чыгат деп ойлойбуз. Анан тиги Сүйүн Жолотович Касымов айтты, сизди чыга берсин, чыккандан кийин анан көрөбүз деди. Эми чыккандан кийин дагы келсеңер болот, мен да маек берем деди. Эгер мүмкүн болсо, макул болсо, чакырса биз андан да барып ушул көйгөйлөрдү көтөрүп маек алганга даярбыз, ачыкпыз дегендейчи агай. Анда дагы суган иште. Эгер ал силер чакыра турганыңыз мен да чакырып койгулачы, мен да. Албетте агай. Түшүндүрүп берейинчи анда. Анда чогуу сиздерди чакырып, Жакшы маек болот. курганга аракет Жакшы болот. Например, мага айтсын, байки сен Тормез айтып атасың деп мен доказать этип берейин. Мен ар бир сөзүмө жооп берем да, муну документке жооп берем да. Мен жок нерсени айткан жокмун да, мен тиги болчу, бул жаман болчу, бул жакшы болчу деп. Мен факт менен айтам да. Сооронбай Шарипов айтпады, факт бер деп. Мен факт берип атам. Эми көрөбүз эми баягы биздин күч органдар уксаң может сурап калар, эмне болду айттың эле, көрүп коелу деп. Şimdi бүт документтерди берем, аны текшере берсин, пожалуйста. Рахмат. Урматтуу көрүүчү, бизде конокто судмедэксперт Шадыбеков Кубат агайыбыз болду. Сизге рахмат ырахчылык билдиребиз. Муну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар. Интернет-ресурсы пестрят тем, что ежедневно правительство предпринимает определенные меры для улучшения качества жизни. Для того, чтобы все было в рамках законодательства, по закону. Но у нас имеется такой парадокс, где имеется сам закон, но при этом он почему-то не исполняется. Мы считаем, что это даже удар по доверию правосудия. По нашей информации, есть многочисленные лица, которые со своей судимостью дальше принимаются на работу в качестве судебных медицинских экспертов. Вот, к примеру, хотел бы отдельно остановиться. 2 марта 2026 года ранее судимый Пахыров был принят на работу в качестве судебного эксперта в Республиканский центр судебных медицинских экспертиз. Далее, на должность медицинского эксперта Джаильского района был принят на работу Аширбаев. Также на должность директора Иссыкульского областного центра судебных медицинских экспертиз был назначен Касымбаев. Получается, у нас какой-то парадокс. У нас есть требования закона, сам закон, который не допускает на принятие на должность судебного эксперта лиц с судимостью. Но на деле мы видим то, что, несмотря на это, на требования закона, зная о том, что лица имеют судимость, все-таки допускается их назначение на должность судебных экспертов. То есть им доверяют, чтобы они решали и предрешали судьбу человека. Дело в том, что мы, обращаясь к экспертам, всегда хотим добраться до истины. Но требование закона гласит однозначно, что нельзя, недопустимо. Ну, что же у нас происходит? Мы считаем, что это полный беспредел, с которым нельзя мириться. Мы должны немедленно на это отреагировать, создать определенную комиссию, и внести какие-то изменения в это.